Ana aile hükümetin başçısı var mı? Askerlik teknikaların barın birini kaldırmay talkaladı. Бүт қағаздарды бергиле. 23 августта министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл аймагынын тургундары менен жолугуш өткөрдү. Анда өлкөдө аткарылып жаткан иштер тууралуу кеңири маалымат берилип, чек аранын чечилгени, мамлекеттик казынанын каражаты көбөйгөнү, коррупцияга жана кылмыштуу топторго каршы күрөш уланып жатканы айтылды. Арызыңыздарды угуп, анча-мынча проблемаңыздарга жардам берейин деп келип калдык. Себеби билесиздер, былтырдан бери ушул сиздердин айылыңыздардын тегерегинде мына Кекилик Учар деген жерде биз мурдагы ушул дайынсыз болуп, ушул жердеги болгон жергиликтүү түрмөдө каза болуп, дайынсыз камалып жок болуп кеткен ата бабаларыбызды ушул жерде эскерүү боюнча биз жанагы монумент тургузганбыз, билесиздер. Ушул жерге мен ар дайым келип кетип турам. Кээде ушинтип баарын ээрчитип алып келемин. Кээде эч кимге айтпай өзүм келемин. Анан эми ар дайым ушул айдан келип атам, ушул айдан өтүп атам, ушул жерде жүрүп атам. Анан унчукпай кете бербейин деп бүгүн атайын сиздерге кайрылдым. Ушул айылда дагы проблема болуш керек. Бул айылда дагы бир мамлекет тарабынан чечилбей калган бир көйгөйлөр болуш керек. Ушуларды бир сиздер менен акылдашып, макулдашып кетейин деп атам. Андан сырткары мамлекетибизде болуп аткан жумуштар боюнча дагы бир аз тааныштырып айта кетемин. Биз үчүн чоң айыл, кичине айыл, чоң район, кичине район деген болбош керек. Бардыгыбыз бирдейбиз. Бардыгыбыз бирдейбиз. Бұл кішкене айыл эле же болбосо район эмес эле, же облус эмес эле дебестен айылыңыздарга бүгүн кайрылдым. Эң негизги маселе өзүңүздөр билесиздер, урматтуу эл журт, урматтуу биздин жарандарыбыз, мамлекетибизде бүгүнкү күндө урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жетекчилиги астында мамлекетибиздин бардык булуңмуштарында, айыл жергелеринде, райондордо, облустарда, шаарларда эң негизги максатты кылып койду ушул мамлекетибиздеги проблемаларды чечүү. Жашаган элдерге ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча. Себеби көптөгөн жылдардан бери мамлекетибизде көптөгөн проблемалар көбөйүп кетти. Алар чечилбей калып атат. Биринин үстүнө бири проблемалар көбөйүп отуруп, элдердин жашоо турмушу көп жерлерде оорлошуп кетти. Мен мына Нарын облусуна акылкы эле 2-3 айда 2 жолу барып келдим. Чындыгында акыбал оор жерлер бар. Эч каралбай, бизде бул жерде түзүү керек да. Анча-мынча жолдор оңолуп калды, анча-мынча инфраструктура оңолуп калды. Ал жакта же жол оңолбойт, же мектеби жок, же садиги жок, же башка бир камкорлук кылган жерлери жок. Ошондуктан мамлекет тарабынан азыркы күндө өтө көп жумуштар аткарылып атат. Мындан кийин да аткарылыш керек деген тапшырмаларды коюп атат президентибиз. Бюджетибиз билесиздер. Биз 2020-жылы бийликке келген маалда урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жетекчилиги негизинде биздин мамлекетибиздин бюджети 250 миллиард сомдун тегерегинде эле. 250 миллиард сом. Бүгүнкү күндө 2025-жылга 700 миллиард болуп кабыл алынган, 750 миллиард болуп кабыл алынган. 700 миллиард 50 миллион болуп кабыл алынган. Так, ал эми кийинки жылкыга биз ойлодук да, ар жылына бир 100 кошуп турсак болот го деп ойлогонбуз. 100 миллиарддан кошуп турсак болот го деп ойлогон. Бирок быйыл Кудай буйрса иштерибиздин жакшы жүрүшкөнүн негизинен кийинки жылга уже триллион эме болуп атат, жанагы бюджет болуп атат. Бул деген мамлекетибиздин күчү ашты, экономикасы иштеп атат, акча көбөйдү, мурдагыдай мамлекеттин бюджети урдап тоногондор жок болду деген маани ушул. Мына эми ошол көбөйгөн акчаларды биз элдин пайдасына иштетип алышыбыз керек. Бул дагы чоң проблема. Себеби жерлерде ошо бөлүнгөн акчаларды туура эмес иштетишип,
эффективдүү иштете албай, жанагы талап тоноп жок кылган мамлекеттик кызматкерлер дагы бар. Ошол менен күрөшүү дагы алдыбызда турат. Күрөшүп да жатабыз, мындан ары да күрөшөбүз. То есть ошондуктан буюрса, мен мындай айтканда, эми иштин жакшы жаман жүрүп атканын силер жакшыраак билесиңер го. Бирок менин оюмча мен эл аралап жүрөм да ар дайым. Ушу элди аралайм, элге постоянно эл арасында жүрөм. Менин оюмча, Кудай кааласа ишибиз жакшы этет. Жакшы этет. Мындан ары да жакшыртышыбыз керек. Мындан ары жакшыртышыбыз керек. Көптөгөн иштерди баштап атабыз азыр. Чоң эми мурда бир кичинекей айылдын көчөсүн жасасак, bir mektep kurup koysak, bir sade kurup koysak kuvvanç эле жасап койдум деп. Азыр эми мамлекетибизде мега проекттерди жасайбыз. Миллиардтаган акча сактала турган. Бирок ошол проекттер бүткөндөн кийин мамлекетибизге андан да көптөгөн, ондогон, жүздөгөн жылдар кызмат кыла турган мега проекттерди жасап атабыз. То есть ошого уже багыт алып калдык, күчүбүз жетип калды. Бул эмне себептен болуп атат? Биринчи маселе. Биздин алдыбызга президентибиздин койгон бир тапшырмасы бар эле. Бул мамлекеттин сырткы чегара маселелерин чечүү. Чегара маселелер чечилмейинче ички проблемаларды чечүүгө мүмкүнчүлүк болбойт. Билесиздер, 30 жылдан бери, мына азыр быйыл 34 жыл болуп атат, эгемендүүлүгүбүздө. 34 жылдан бери мамлекетибизде биз эгемендүү дегенибиз менен чегарабыз жок болгон. Чегарабыз толук бүткөн эмес. Ошо чегара чечүү проблемалары да биздин тушубузга келип такалды. Биз деле башка мурдагыларга окшоп, эртең эмне дейт? Анча-мынча эл урушуп коет, сөгүп коет, унчукпай эле өтүп кете берейин деп, кыйгап өтүп кетсек да болмок. Бирок андай кылган жокпуз. Ошол проблемага туш келдик, проблеманы көзүн карадык. Проблема менен тушма-туш чыгып, проблеманы жеңгенге аракет кылдык. Жана Кудай кааласа, эли журтубуздун колдоосу менен ошол проблемаларды жеңдик. Билесиздер, мындан 2 жыл мурда Өзбекстан Республикасы менен чегараларыбыз толук бүттү. Толук чегарабыз бүттү Өзбекстан менен. Мына эң акыркы проблема калды эле, мына бул Чечме булак, Кадамжайда. Аны дагы бүттүк. Мына бир 2 ай болуп калды окшойт. 2 ай болуп калды июнь айларында. Аны дагы акыркы протокол кол коюп, Чечме булагы биздин Кыргызстан территориясында калды. Так, алар ошо талашып аткан, давайте жарымынан чечейли деп ушул талашып тартышып жүрүп, акыры биз жака чечтик. Ушуну менен Өзбекстан менен биздин бир дагы метр чечилбеген жерибиз калган жок. Бүт баарын юридикалык жактан оформлять этип бүттү. Ошол проблеманы, чегара проблемасы чечүү маселесинде сиздердин айылыңыздар дагы ушуга туушар болду. Так, көптөгөн айылдарыбыз, көптөгөн жерлерибиз туушар болду. Бирок ошолордун бардыгын мамлекеттин кызыкчылыгына, бир айылдын эмес, бир жердин же айыл өкмөттүн, даже райондун эмес, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн чечкенге аракет кылды. Жана Кудай кааласа ошолор чечилди. Быйыл болсо толук бойдон Тажикстан Республикасы менен проблемабыз чечти. Билесиздер, Тажикстан менен проблеманы чечиш оңойго турган жок. Көптөгөн адамдарыбыздын өмүрүн алды, солдаттарыбыздын өмүрүн алды. 3-4 жолу чоң военный конфликттер болду. Ошолордун арасында ошол күнү-түнү дебестен элибиздин журтубуздун кызыкчылыгы деп чуркап жүргөн мамлекет кызматкерлер, аскер кызматкерлери, балдарыбыз, көптөгөн балдарыбыз каза болду. Акыркы эле бул Кыргызстандын жаңы эски тарыхында көптөгөн жүрөт, баягы аскер, мен генерал болгон, мен өмүр бою кызмат кылган деген аскер кызматкерлери жүрөт. Бирок Кыргызстандын эски жаңы тарыхында кечээки Тажикстандагыдай военный конфликттер эч качан болгон эмес. Болгон эмес. Себеби ошолордун чечүү проблемасы жетпей эле ортого таштап коюп атышкан. Биз маселени койдук. Биз проблеманы чечишибиз керек. Чегараны чечишибиз керек. Мына ошол койгон маселенин негизинде чегара дагы чечилди. Кудайга шүгүр. Акыркы конфликтте кечеги
14-17 sentyabr 2022 жылғы ақыр конфликтте бізден 62 жаранымыз қаза болды. Алардың 49-ы asker қызметкерлері, 42-сі чегара қызметкерлері, 5-і ішкі аскерлер қызметкерлері, милициядан, бірі МЧС-тен, бірі Миноборонадан қаза болды. Бирок ошол каза болгон биздин жарандарыбыздын бардыгына калган, бул дүйнөдө калган бала чака, тууган урук, ата энесинин бардыгынын үйлөр менен камсыз кылдык. Негизинен алардын үйлөрү жок болгон бардыгынын. Үйлөр менен камсыз кылдык. Материалдык жардамдарды берип атабыз. Мамлекет бүгүнкү күнгө чейин жардам берип келе жатат. Жарадар болгондор бар. Өзүбүздүн проблеманы чечип алып эле, границаны проблема чечип алып, ошого катышкан, ошого жардам берген кызматкерлерди таштап койгон жерибиз жок. Жана аларды биз таштабайбыз эч качан. Андан сырткары ушул сырткы проблемаларды чечкенден кийин президентибиздин негизги тапшырмаларын азыр приоритетин кайрадан карап чыгып, бизге тапшырмаларды койду. Эми мындан ары биз мамлекетибиздин ички проблемасын толук жүзүн чачышыбыз керек. Толук жүзүн чачышыбыз керек. Ошол чыр-чатакка чейин мамлекетибизде, урматтуу туугандар, ушуга чейин мамлекетте кызмат кылдык, президент болдук, чоң болдук, кичине болдук деген көптөгөн адамдар бар. Бирөөдөн сурасам эле, мен 20 жыл кызмат кылдым, мен 30 жыл кызмат кылдым, мен 2 жолу, мен 5 жолу депутат болдум дешет. Же мен спикер болдум, мен тияк болдум, бияк болдум дегендер көп. Бирок 22 жылга чейин, биз 20 жылга чейин 20 жылы келдик, 21 жыл апрелде болду, биринчи конфликт, эсиңерде болсо керек, а? Биз келгенден кийин президент баягы антын алгандан 3 айдан кийин конфликт болду. Ушул мамлекетибизде канча аскери уюмдар бар. Мына булар эмне деген? Булар погранслужба бар, МВД бар, Миноборона бар, ГКМБ бар, жана башкалар бар. Бирөөндө бир дагы баягы сооттолгон деп коет кыргызча, орусча бронированный машина болгон эмес. Балдарыбыздын бардыгы, чегарачыларыбыздын бардыгы портерлердин үстүнө чыгып алып, УАЗиктерге чыгып алып туруп, кайтарганга аракет кылып жүрүшкөн. То есть эч кандай шарт болгон эмес. Солдаттарыбыздын колдорундагы курал жарагын көрсөң, ыйлайсың тимен. Алардын колунда андан көрө бир таяк кармап чыгартып кое турган болуп калышкан. То есть мамлекет идейдагыдай акыбалга келип калган. Ошону азаздан жасап отуруп, бүгүнкү күндө мамлекетибиз боюнча ошол 21 жылы апрелде болгон конфликтте бир граждандык джип бар экен, ушу сооттолгон, бронированный. Бир граждандык джип бар экен. Аны да бирөө ошо подарка кылып берген экен. Ошо менен ок-дарыларды ташып, ошо менен жарадар болгондорубузду ташып алып чыгып, каза болгондорубузду ташып алып чыгып турду. Башка маселебиз болгон жок. Ал эми бүгүнкү күндө бардык аскерлерибиздин өзүндө эле мен количествосун айтпай эле коеюн, чтобы биреме жүрбөсүн. Бардыгында сооттолгон, брандолгон, же болбосо курал жарактары, боеприпастар бар жетчи. Самый современный военный жанагы вооруженияларды биз алдык. Так, биздин мамлекетибизде бүгүнкү күндө эң технологиясы алдыңкы БПЛАларды алдык, байрактарды алдык, Аксүңгүрдү алдык, Акинжини алдык. Так, бул биздин гана мамлекетибизде ушул бүгүнкү күндө Турцияда жана бизде гана ушул ряд БПЛА деп коет, ушулардын бизде гана бар, Турцияда гана бар. Башка мамлекеттерибизде бар, биринде Акинжи болсо, биринде байрактар, биринде Аксүңгүр бар, башкасы жок. А бизде бардыгы бар. Бардыгына базаларды түздүк. Бардыгы базалардын негизинде толук ойдон кайтарылып турат. Ошону биз алып үлгүрүп калган экенбиз 22 жылы. Ошону алганда, 22 жыл алганда, ушул жерден чыккан бир депутат парламентте туруп айтты: силердин мээңер жок. Эмне үчүн байрактарды сатып алдыңар? Эмне үчүн ушу байрактарга ушунча акча кетирдиңер деп. Туура биз башында алганда 50 миллион доллар алганбыз. Өтө кымбат акча алганбыз. Бирок 22 жылы
Avgust'ta biz işe kirgizdik, 22 yılı sentyabrda janagı военный konflikt oldu, bilesizler. Mamlakatimizin 12 yerinden chegaramızды buzуп kirip gelişti. Oşonda bayraklarımız işte verdi. Bardık bizden mamlaketimize kirip gelgen düşmandan oğur askerlik teknikaların barın birini kaldırmay talkaladık. Mamlakatimizin 1 metre yerini kaldırmay tazalap çıktı. Jerilikli üyeler biledi oşol jerde, Batkentlikler. Kuday buyursa, chegarany en sonun kılıp çeştik. 1991 yılkı kartalar meni çeştik. Bırak oşol bizge öte uğur oldu, öte kıyım oldu. Biz oşa granisadan çeçip atqanda dagı al жерге bir but basıp barıp koyup koygan, bir taşın kötörüp koyup koygan. Divanda jatıp alıp kıyım bolgondorдун köpçülügü çıktı. Biz bu yerda kıynalıp granisadan çeçebiz dep şurkap жүрөбүz, алар болсо жатып алып бизди кайрадан согушат. Тияк сатып берди, бияк сатып берди, тигини берип койду, муну берип койду деп. Ошондуктан ушунчалык чоң критика кабылсак дагы, ушунчалык чоң биздин басым деп давлениеге кабылсак дагы биз акыры ошону чечтик. Бул урматтуу президент Садыр Нурбековичтин саясий эрки болду. Президент турбаса, президент чеч дебесе, президент алдыга жыл дебесе, ким алдыга бармак? Эч ким бара алмак эмес. Кандай кыйын болсо да ушуну чечишибиз керек деп президентибиз өз жерден турду. Эми анын артында естественно биздин командабыз дагы жакшы келди. Ошондуктан эми мындан ары мына ички проблемаларды айтып өтөйүн. Негизги маселе болду. Эки чоң маселени президентибиз алдыбызга койду. Биринчи маселеси бул уюшкан кылмыштуулуу топторго каршы күрөш. Эмнеге? Себеби мамлекетибиздин ички проблемаларында эң негизги орунду уюшкан кылмыштуулук топтор түзүп калды. Алар баарын коркутуп алышты. Бардык жерде бандиттер болуп кетти. Ар бир районда, ар бир айылда, ар бир облустарда жанагы положение, вор закон, смотрящий жана башкалар болуп кетти. Мына өзүңүздөр да билесиздер, айыл-айылда чорлойлор болуп кетти. 2-ден 4-тен машиналарды минип алыштырып, бардыгын салаганды салап, коркутканды коркутуп, тартып алганды тартып алып кетип атат. Так, кээ бирлер бийликте отургандар ошол окугулар менен табакташ болуп кетти. Мамлекетибизде аларсыз маселе чечилбей калды. Бул шайлоо болобу, бирөөнү бир жумушка коюш керек болобу, айыл өкмөттөн баштап чоң министрлерге чейин кимди кайсы жумушка коюшканын ушул чечип калышты. Анан ошондо президентибиз айтты, биз муну орусча айтканда раз навсегда жоктуп болсок болбойт. Бул дагы чоң күрөш, балдар. Ушул чоң күрөшкө чыгышыбыз керек, муну биз жок кылышыбыз керек. Амурда баары айтып келген. Өзүңөр билесиңер, канчалаган чогулуштар болду, канчалаган партиялары болду, депутаттары болду, же болбосо президенттери болду. Ким эле алдыңарга келсе айтчу. Биз уюшкан кылмышты жок кылабыз, бандиттерди жок кылабыз, тияк-тияк. Эмне болду? Ушул айтат, мына ушул залдан чыккандан кийин аны унутат. Кайра аны менен барып алып чай ичип отурат, аны менен проблемаларды чечип калган. Биз андай кылган жокпуз. Бирөөсү менен да сүйлөшкөн жокпуз. Мындан ары да сүйлөшпөйбүз. Бандиттер менен, уюшкан кылмыштуу топтор менен, жалардын жетекчилери, мүчөлөрү менен эч кандай сүйлөшүү жолу болбойт. Переговорный процесс с ними не будет. Алар менен единственный жол болот, бул ошолорду жоопко тартуу мыйзам чегинде. Аларды түп тамыры менен кыркып жок кылуу. Ушул эле Өзгөн районунда кылмыштуу топтор бардык айыл өкмөттөрдө болгон. Алардын эң башчысы болуп, бая жазып беришти, кая жазып беришти эле. 3-чү борон. Так. Кылмыштуу топтор. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү багыты боюнча Өзгөн районунан 7 ошол ОПГнын башчылары кармалган. Так, уюшкан кылмыштуу топтун идеологиясынан баш тартышкан бардыгы. Булардын ичинде Досонов Кадыр Женгонун тобунун Өзгөн районундагы смотрящие, Өзгөн район боюнча Маратов Эрнис
Қазақ деген болған. Так, Uyuşkan тобының жетекшісі болған. Алардың бардығы жоқ қылынды бүгінгі күнде. Kimdir biri Özgün rayonunda baş көтере тұрған болса, бандиттер, хулигандар, же болмаса жаңағы смотрящий положениясы дегендер барлығын башын қия чабамыз, ашық айтамыз. Өте қатты жаңағыдай олуттуу чараларды көрөбүз. Сөзбен айтып отырып қалбайбыз. Мұның башында, ушулар uyuşkan кылмыш топтарынан күрөшүүнүн башында, мына мен жеке өзүм турамын. Менин артымда кимдер турат? Коопсуздук органдары турат, укук коргоо органдары турат, прокуратура, сот органдары турат. Бардығыбыз чогуу бир мушту болуп туруп, буларды таталап жок кылабыз. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизде ушул жакынкы жердеги мамлекеттердин арасынан мен аларды атын айтпай эле коеюн. Биздин гана мамлекетте uyuşkan кылмыштуу топ жок. Муну мен ачык, бардык жоопкерчиликтүү айта алам. Эгерде кайсы бир жерде ошолор чыга турган болсо, эл журт айткыла. Конечно, эми көпчүлүк болгондон кийин кээ бир жерде бирөөлөр чыгып калышы мүмкүн, бирөөлөр дагы бир эме кылып калышы мүмкүн. Ошондуктан чыгып кала турган болсо, силер айткыла, биз алар менен каттуу аябоосуз күрөшөбүз. Бул биринчи маселе. Бул маселени биз урматтуу эл журт чечтик. Мына чечтик. Эми экинчи маселе. Урматтуу президентибиздин алдыбызга койгон дагы бир чоң маселеси бул коррупцияга каршы күрөш. Коррупцияга каршы күрөш бул uyuşkan кылмыштыкка каршы күрөштөн дагы жаман. Андан дагы о нерсе экендигин биз өз жол терибиз менен сезип атабыз. Мурда айта берет элек, ай коррупцияга каршы күрөшөбүз, ай андай кылабыз, мындай кылабыз деп баары айтып келишкен. Бирок ушу менен күрөшүп келгенде, ушулар менен талашып тартышып келген маалда өтө оор экендигин биз сезип атабыз. Кудайга шүгүр, биздин жасаган жумуштарыбыз негизинде бүгүнкү күндө мамлекетибизге урматтуу угандар 3 миллиард доллардан ашык акча кайтарылып келди. Бул деген мурдагы биздин бюджеттин тең жарымы. Bizde kim bay olgun? Bizde жалаң бандиттер bay olgun. Мамлекеттик чоң кызмат иштегендер bay olgun. Аким, губернатор, министр жана башка бүт ошолор bay olgun. А карапайым эл журт өзү менен өзү калып кете берди. Ошолор тууган уруктары bay olgun. Ошолор жакшы жашап келишкен. Аларды биз мен депутат кыла койсоң ордо баарын жоя салам, кыра салам деген кыраандарыбыз каякта? Бирөөсү бир иш кылган жок. Сөз менен, тили менен орогулуп на самом деле эчнерсе кылышкан жок. Ал эми биздин жумуштарыбызда бүгүнкү күндө ошол коррупцияга каршы иштерде толук бойдон жумуштар жүрүп атат. Президентибиздин алдыбызга койгон тапшырмасы 2026 жылдын аягында биз отчетун беребиз. Азыркы күндө кескин түрдө коррупциялык элементтер азайды мамлекеттик органдарда. Мурда билесиздер, эң не кылсаң баары коррупция менен чечилчү. Жөнүн бир дагы даже справка алчу эмес. Мен ойлойм, азыр ушул маселелердин көпчүлүгү чечиле баштады жерлерде. Ал өкмөттүн башчылары, акимдер, президенттин облустагы өкүлдөрү, шаардын мэрлери, министрлер жана башкаларга биз күндө ушуну сайрап айтып атабыз, кармап атабыз, камап атабыз. Биз кылмыш жаза кодексин дагы өзгөрттүк. Коррупцияга каршы күрөш боюнча. ОПКга каршы күрөш боюнча өзгөрткөн жокпуз. Ошо мурдагы эле мыйзам менен жасаса болот экен, мыйзам менен талкуулабыз. А коррупцияга каршы күрөштө өзгөртпөсө болбой калды. Себеби 2 жыл күрөштүк ушулар менен. Бирок биз кармап отургузган адамдардын бардыгы штраф менен чыгып кетип атат. Мурда эгерде бир коррупция кылса, бир жерден взятка алса, же бир чоң акчаны жеп койгон болсо, ал тергөөчүлөр менен, тергөө тобу менен кызматташса, ошол өзүнүн кылмышын мойнуна алса, жана ошол келтирген зыянды ордуна койсо, анан ал адамды сотко апарса, сот аларга штраф берип чыгарып жиберчү да. Бул мыйзамдуу болчу. Себеби бул биздин мыйзамда каралган эле. Анан ал штраф менен чыгат дагы 1 ай, 2 ай, 6 ай, 1 жылдан кийин штрафын
joydurdurup kayranı mamlaket kızmatı kelip alışıyor. Ana, imanday bolboy. 21 yanvar 2025 yıldan başlap biz kılmış ceza kodeksine жаңы özgörtülür kirgizdik. Korrupsiyalık elementleri boyunca. Korrupsiyalık elementlerde çıkan 12 statyadan boyunca kolga düşkön adamlar emi tergөө тобу менен кызматтаса да өз кылмышын мойнуна алса дагы келтирилген зыянды ордуна койсо дагы ошол мыйзамдын негизинде жок дегенде белгиленген мөөнөттүн сроктун жарымын түрмөдө өтөш керек. Жана ал адам өмүр бою кайра мамлекеттик кызматка кайтпаш керек. Анын жакындары, бала чакасы, ата-энеси, бир туугандары мамлекеттик органда иштегендери бардыгы жумуштан тез аранын ичинде алыныш керек. Соттун чечими күчүнө киргенден кийин. Бул айрыкча укук коргоо органдарына, органы безопасности, органы прокуратуры и судов. Так, ошол коррупционердин бир дагы ушул органдарда тууган уругу, жакындары иштебеш керек. Мына ушундай мыйзамды өзгөрттүк биз азыр. Ушул мыйзамдын негизинде жарым жылдан бери иштеп атабыз. Ошондуктан коррупциялык элементтер кескин түрдө азайды. Кылмыштар азайды. Бирок бекинип алып кылмыш кылгандар бар. Аларды биз таап чыгып, аныктап, жазага тартып атабыз. Өзгөн району боюнча кылмыштуу топторго жана коррупцияга каршы аракеттердин натыйжасында мамлекеттик бюджетке 1 миллиард 910 миллион 287 миң сом зыян келтиргендигин аныкталды жана мамлекеттин пайдасы да кайрадан өндүрүлдү. Мына Өзгөн району боюнча конкреттүү фактылар. Почти 2 миллиард. Мамлекеттик кызматкерлерден 19 мамлекеттик кызматкер жоопко тартылды. Алардан 2 милициянын кызматкери, 2 сот департаменти, 4 айыл өкмөт башчысы, 2 саламаттык сактоо, 7 кадастр, 1 архитектор, 1 салык кызматынын башчысы, 1 соц коргоо кызматынын башчысы жана 7 жаран камакка алынды. Эми ар дайым бизге чогулуш өткүзгөндө кылмыш кылгандарды аябаса жоопко тарттылар. Бирок мыйзамдын чегинде жоопко тарткыла деп президентибиз талапты койгон. Ошол сабабында биз азыр аяп карап отурбайбыз. Сеники, меники, жердешим, таанышым, айылдашым, курсташым жок андай. Ким кылмыш кылса баарын жоопко тартабыз. Анын үчүн мына мен жооп берем. Президент мени ушуга жоопкерчиликтүү деп дайындады. Мен бардым ушун эгер соттор кылмышкерлерди чыгарып берсе, ал соттор менен да иштейбиз. Ушундай болду. Мен бир мисал келтирип айтайын. Бишкекте 5 кылмышкерди уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнү соттон чыгарып жиберет. Birinci instansiya alarda 7 yıldan berет, ikinci instansiya sottun çıkarıp jibерет. Bişkek şaharlık sotunun 3 sudyası oşol kılgan jumuş üçün alar jumuştan ketişti. Mından ары kılmış kılgan adamlar sot joğundan kaçıp kutula albay. Para verse de kaçıp kutula albay. Oşon üçün kılmış kılbagan hareket kılış. Kılmış kıldığını жооп бериш керек ortada. Бирок ошолордун арасында кээ-бир кылмыштар бар, мына суу чайны кылып калган кылмыштар бар. Мындай бир байкабастык дагы деп коет, жанагы ушундай кылмыштар бар. Ошол кылмыштардын баардыгын биз таразалайбыз. Ал эми жанагы атайып даярдалып, бирөөдөн акча алыш үчүн кечээ күнү мына Ошто бир кылмыш болду. ÖKM'nin başçısı bayağı. Prokuratüranın hizmetkeri $4.000 aldı mı? $4.000 alıp kılmış kılattağın anı bir sudyaya verir. Sudya. Al sudya üyüne var. Mesela gayet beri o da benim açıkla gayet beri vereyim aldı gel. Hiç kadar sekret meselesi yok. Al sudya üyüne var.
Al судьяның қармайында үйіне барса, ешігін ашпай тұрып, баяғы алған ақшасын туалетке кіріп алып өрттейді. Ошол өрттеген күкімдерін топтап жүріп, экспертизаны өткізіп, жоққа тартып отырады. Мына, қашып құтыла албайды. Себебі бізде бардық баяғы доказательстволар болды. Тура ғой, прокуратура. Мына, прокуратураның ошол қызматкерін қамады. Эми азыр сотты жоопко тартуу боюнча соттор кеңешине сунушту берди. Тура ғой? Сунушуңузду канааттандырып берсе, ал сотту камайбыз. Мына. Қашып құтыла алды. 5 сом ала, 10 сом ала қашып. Соттор отырыңыздар. Соттордун, судьялардын айлыктарыны 300 000 сомго чейин чыгарды. Мына президентimiz айтты, birinci instansiyanın 300 000 сом кылгыла. Экинчи инстанциясынын 400. Жогорку соттукун андан дагы чоңураак кылгыла депчи. Жоопкерчилик сезилсин деп. Ошого дагы болбой, колун салып берген соттор болсо, жоопко тартып. Эми мындан ары мурдагыдай мамлекеттик чоң кызматта иштеген адамдар бай жашабайт. Жөнөкөй пешене тери менен чуркап иштегендер бай жашаш керек. Ушуга шарт түзүшүбүз керек. Ошондуктан урматтуу эл журт, эми сиздердин айылыңыздарга кайтып келе турган болсок, мен бир-эки баягы биздин жасап аткан жумуштар боюнча силерге маалымат берип өттүм. Көп нерсени сиздер укпайсыздар, билбейсиздер. Ошого силерге жетишиш үчүн. Жыйында Камчы Экташиев жергиликтүү тургундардан кандай орчундуу көйгөйлөр бар экенин сурады. Айыл эли мектеп имараты, жаңы конуштагы жолдорду асфальттоо жана футболдук аянтчак куруу маселесин көтөрүштү. Бул сунуштар боюнча тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырма берилди. Атайын кызматтын башчысы жаңы курулуштар президенттин турукташтыруу фондунан каржылана турганын айтты. Сиздердин айылыңыздарга кайтып келсе, ушул айылда проблемалар болсо, кандай проблемалар бар, бир-эки проблемаларды мен чечип берейин. Баягы проблема көп эми, айта берсеңер ызычуу болуп кетебиз. Макулбу? Эгерде жеке өзгөрдү проблемалар болсо, Өзгөн райондук ГКМнын башчысы каякта? Ана. Подполковник Абытов. Ушул кишиге тапшырасың. Бүт кагаздарды бергиле. Ар бир кабыл алган кагазга мыйзамдын чегинде жооп берип, жардам берүүгө бул милдет. Так. Эгерде биз ошого бердик адам жооп бербей кой десеңер, мага интернеттен айта берди, мен муну өзүм жазасын берем. Мен ойлоймун, биздин балдарыбыз андай эмес. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери бүгүнкү күндө толук болбосо дагы кайсы бир көп чоң деңгээлде тазаланып бүттү. Биздин арабызда да өтө көп болчу. Тазалап атабыз. Камаганын камап атабыз, иштегендерин кетирип атабыз, жоопкерчиликке тартып атабыз. Жакшы иштей турган мамлекетке патриоттуулук, мекенчилдик сезими иштей деген балдар калып атат. Мен Абытовду ошолордун бири деп эсептейм. Бул бала жигит жакшы иштеп атат окшойт. Ушуга бересиңер. Макулбу? Ана айлык өкмөттүн башчысы барбы? Ким? Берекелич. Айлык өкмөттүн башчысы менен сүйлөшкөндө камалып кетчү да. Кудай сактасын эми, а? Атыңыз ким? Алмаз Абырбекович. Ким? Алмаз. Алмазбек. Мындай кылайлы. Бир эки чоң проблеманы айтчы. Акыл. Ана элдин көзү жок. Ушуну кылып бериңиз депчи. Мен аны жасап берейин. Микрофон аласың. Туткунду айтып берди, айта берейин. Мындай айтасың. Мен колдо микрофон алыштан болбойм. Саламатсыздар. Саламатсыздар. Шайып куш керексиз Кызылай өкмөтүгө. Болбойт да? Болбойт. Куш керексиз Кызылай өкмөтүндө мен Кызылай өкмөтүнүн башчысы Амирбеков Алмазбек. Канча жыл болуп иштейсиң? 1 жыл 7 ай. Анда проблемаларды билип калапсың, да? Кудай кааласа. Азыр эми мына турган айылыбызда бирден бир проблема болуп, биздин мектеп азыркы убактачы. Илгери ушу үй-көз айылында садик болгон, ошо садикте балдар окуп атат да. Шарты эми сал начарыраак. Мектеп канча жылдык? Бул мектеп 9 жылдык. Бул жердечи 9 жылдык. Силерге жаңы мектеп салып беришти? Бизге азыр элдерден сурасаңыз деле ошо анча айтат да ушул маселеничи. Жаңы мектеп салып беришти? Жаңы мектеп салып бериш керек. Мен участок барбы? Участок бар. Так, всё, башкарган да. Мен адресini айтайын. Президентимизге катты жазым.
Президент распоряжениясы менен президенттин став фонду бар. Бюджет эмес, ставка. Президенттин мына биздин кылмыштуулуктардан ушул баягы ОПГ, СОПГ, баягы бандит, сандиктер топтогон акчабыз бар. Став фонд деп коет президент. Президент буйругун чыгарып берет, мен акчаны буквально bir haftanın içine akıllı buraya. Bu bir problem. Bu bir problem. Kaça bala okuyor? Азыр бул жерде 390 бала окуйт да. 400ге жакын. Эми азырда жанында келгенде көбөйүп калат балдарчы. Жашыныка эки этаж болсо болот дейт. Болот. Эки этаж сонун кеңири, площадкалары менен, бүт спорт залдары менен сонун жасап беребиз. Эмесин сметасы түзүп дайыр. Экинчи проблемабыз бул бирден бир көйгөй 2017 жылы өзүнө Кабардар өзгөн районунда сел көчкү жүргөн да. Ана бизден мына Кызыл Ай айыл өкмөтүнөн 4 айыл өкмөткө жер берилген, участокчы. Азыр элдер келип жашап атат. Бирок ар бир жыйында деле бул сөз болот да, айтылат, ошол жакка басылатын асфальт басыла элек да, толукчу. Асфальт жол. Канча километр жол? Өзү Куршаптан Кызыл Айга бурулган жактан баштап биз 12 км 800 метр эсептегенбиз. 12 километр? Эми адашып калыш мүмкүн, бир 12 км 800 эсептегенбиз да. Ошол жерде асфальт 12 км 800, башка 13 км. Азыр былтыр бирок басылды, 1 километр басылды, Кызыл Ай айылынан сыртка чыкты. Кызыл Ай айылынын ичиндеги асфальт дагы начар болуп калган да, ал жердечи. 12 километр жол экен, 12 километр. 1 километр адашып калыш мүмкүн эми. Эме, яни контроль алдыла, муну президентке жеткизбейли, биз бияктан өзүбүз бүтүрөбүз. Түшүндүм. Кабылбы? 12 километр жолду балдарды жөнөтүп, каратып, өлчөтүп, бүт дайырлап туруп, качественно сону кылып бүтүрүп беребиз. Сентябрь, октябрь аягына чейин биздин айылдарда асфальткация боло берет. 2 айда бүтүргөнгө аракет кылдым. Жарайт. Кабылбы? Сапатын карап. Сапатын кара өзүн конкрет эме кыл, мен финанс тага беребин, 12 километр жер кайсы баштайсыз? Бүттү, все. Аны кийинкисине сурайбыз. Бизде ушундай. Раз сүйлөшүп, сүйлөшкөндү кылабыз. Эки отуруңуздар. Сиз менен отуруңуздар, сиз мага. Эки проблемаңарды чечип беребиз. Кызыл Октябрь айылы. Биринчиси, туруп туруңуздар. Биринчиси, мектебиңерди 52 жылдын сентябрына чейин бүтүрүп берген аракет кылабыз. Экинчиси, мына жаңы конуштарга, айыл өкмөт айткан жерди мен атын билбей калдым. Ынтымак айылына 12 километр жерге асфальт төшөтүп беребиз. Калганын Кудай буйруп, Алла Таала насип этип тынч болсо, мен мына чоң атамын жаткан жерге көп келем. Чоң атама келип куран окуп турамын. Ошондо дагы кийинки жол келгенде ушинтип дагы бир 2 чоң проблеманы чечип берем. Ушинтип отуруп Кудайга чечем. Эмне үчүн мындай болуп атат? Атамдын эжеси бар эле. Ошол эжени айтып делем. Биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыз кыйналып, таш чоң атам. Кыйналып анан кийин аялы мына эмеден экен. Аял дейм, биздин чоң энебиз. Чоң энебиз мына баягы Жаңыталар. Ошол жерден экен. Каракожадан. Өзгөдөн ылдый көзгө менен барат го. Чымбай анан ошол жерден экен. Анан ошондо баягы таза кыйынчылык болгондо 30 жылдары бекен, кайсы жылдары толук эми белгисиз. Эки уул, 3 кызын алып, ата чоң атам ошол кайын журтуна көчөт экен да. Кайын журтуна келет экен. Кайын журтунда ошол кайында баягы бригадир болуп иштеген, ушундай кароолчу болуп иштеген, ат минген киши экен да. Ал мында ат минген киши чоң болот эле го, билесиз. Ат минген киши эле деп айтат, эжем айтат. Анан ошол жерге барып, ошол жерде баягы чоң атам таза дыйкан киши болгон, машак терип, чоң энем үйүнө бир 5-6 баягы эмени коет экен. 5-6 кап буудай топтойт, машак терип. Аны ошондон баягы бизге окшогон кыргызчылар келип көрөт дагы, муну урдап сыңар деп туруп, анан баягы чоң атам ошону алып кетет экен да.
Ошо бойдон чоңотам ушу түрмөгө кетип калды. Ушул жерге келген ошо эжем айтып берди, 2 жолу көрдүк деди. Биринчи барганда мындай сүйлөштүк, экинчи барганда тамак апардык, тамагын жеди дейт. Ошол бойдон 3-чү жолу барсак, болду силердин атаңар өлгөн жок деп койду деди. Каяка көмүлгөн, эмне болгонун билбей калды. Şu özgünün tegereginde oluşu men esimde yok deyip. Akırı biz izlep taptık, uşul jerde türme bolgan eкен. Anada şonda aytkan eken. Общий бардыгы менен чогуу көмүлүп кетти деп. Ошондон анан биз бир кулагат этип калдык. Чогуу ушул жерге көмүлгөн экен, чоңотабыз депчи. Таш чоңотабыз. Анан кийин ата энебиз, атабыздан кийин жетим калып, ошол Чымбай, Жаңыталап, Наржагы, Ылайтала бардык ошол жакта дейт. 15-16 жашка чейин баягы мандикер болуп иштеп жүргөн экен аркымдын колундачы. Ошол түрү акесинен согуштан келип Кыдырбай чоңотабыз. Атабыздын акеси. Согуштан келип анын көзүн ошол жакта бирөөнүн үйүндө иштеп жүргөнүн таап, анан кийин кайрадан барып алып кеткен экен. Ата энеси өлгөндөн кийин анан апасы өлүптүр. Томоло жетим калган да. То есть ошентип жүрүп атам деле билбей калганда ошо атасынын кайра көмүлгөнүнчү. Акыры бир Кудайым бир мүмкүнчүлүк берип, аксакалдар ошол жерден айтып, биздин ушу кызматтын адамдары издеп таап отурушуп, ушул Кекилик Учар деген жерде ушинтип монумент кылып койду. Ушул жерде мен эле чоңотам эмес, көптөгөн биздин мусулмандар жерлерден көмүлгөндөр болуш керек, башкалар болуш керек. Мага айтып атышат, көптөгөн адамдар келип Куран окуп атат деп атат. Ошон үчүн мен бул жерге эми кайрылып көп келем. Биздин тагдырыбыз ушул жерге байланды силер менен кошуп. Ошогон азырынча ушул эки проблеманы чечип берип турайын, мейлиби? Мындан кийин дагы чечип берем. Эмне кол көтөрүп атасыз? 5-6 жол көтөрдүңүз, айтып коюңчу. Биздин айыл өкмөттүн Кысене деген айыл бар, 5 миң бизде ушул футболдун ойна жок. Балдарыбыз кечинде эле ушул соседний Куршапка келет, 5-6 километр разница. Жаңарка барышат. Şu futbolun poyla çok bol balдар şahit. Kızılsever'e adam sаны hükümet boyunca en çok ayıl bizlik ayıl çek. Futbol ne? Kızılsever'de bir futbolun poyla kur vereyim. Asakat doğa olsun çıkar. Haydi bata. Urmanlı yetekçiler. Kamçıbek, Elçibek, Hanibek, Tükepsinger. Ben Kurşap'tan Aksakalamın. Bizden çarba boyunca çok probleme gaz geliş gerek. Nefti geliş gerek. Bana Yancıkul degen yerimizde çıkıvata. İlgili atılmışlar bunun. İlgili koyup o yüzden Azerbaycan'ın mayı çıkıp durar. Roşse Yancıkul. Bol Karaoğlu aile hükümetine, Kurşav aile hükümetine karay. Şu çağına yardım gerek. Ana bunu tabirdayıp degen Gazprom bir yerde oturmaydı eken. Moskva'da maşkarada eken. Anında içine bir tekşeri koysam bakalım, kamçıbek bakalım. Kızılak'ta Kurşav eli önlük göğüs vata. Rahmat. Havar alganı karıka çoğun rahmat. Biraz mı? Sıra avama aytılan taşını verip koyun. Evet, Daniel'ın büyük iş. Kırgız Neftigaz'ın başçısına çıkınız. Evet. Nurgaz'ın nişanlıktan. Spesialistlerden gelip, avam aytkan yerde tekşi hapsilikler kılıp, bütün sana malzeme için istiyorsun. Eğer o yerden çılda öyle nefti, gaz, jana başkalar çıkartılan meseleler bola turgan bolsa, mamleket ayabasın alcılık akşam Мындан тышкары Камчыбек Ташиев социалдык абалы оор турак-жайга муктаж болгон 2 үй бүлөгө жаңы үй салып берүүгө жардам көрсөтөрүн белгиледи. Андан сырткары бир 2 үй бүлөгө кыйналып жашаган, үй жок, кыйналып жашаган үй бүлөгө ошо агороодтору болсо, жер тилкелери болсо, мен үй салып берейин. Акылбы? Аны мен өзүм салбайм, аны мен уулум айтам, уулум Мурат Таймураска айтам, Таймурас келип, эртеңден бүрсүгүнөн баштап келип көрүп, ошо айыл өкмөт, ошо айылдык депутаттар чогулуп өзүңүздөр чечип көрсөткүлөр. Бир 2 адамды көрсөткүлөр, кыйналып жашаган. Ольга Урмактова, Камчыбек Кыдыршевич, туш келипсиз. Баардыгыбыз түшүндүк. Allah razı olsun sizge. Денсаулык берсин, uzun ömür берсин, ишиңизге ийгилик болсун анда.
Құдай қаласа Қырғызстанымыз гүлдеп өсіп өне берсін. Алла сізді қолдасын да. Жүзіңізде Алланың нұры болсын. Робана атина фи дүния хасанатан ва фил ахира хасанатан ва қиянат. Жақсы болды. Абай. Байлыса дейсіз? Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.